Нур Құран Кейжи каналы. Азырғы хикая айтып берейін, а? Қандай хикая айтып берейін? Любой, а? Бір қызықты бір хикая айтып берейін, а? Бір кішінің 4 баласы болып екен, да? Анан ошол атасы ооруп калганда, кичүү баласы эме кылыптыр да. Мен карайм дептир да. Атамды мен карайм, анын ордуна, карагандын ордуна мурастан эч нерсе албайм деп, ошондой келишим кылыптыр бир туугандар мененчи. 4 бир тууган да, ошолор менен келишим кылыптыр. Ошол атамды кандай каражат керек болсо, кандай дарылар керек болсо, ошонун бардыгын мен карайм, мен көтөрөм деп ал өз мойнуна алат. Атасыны ошол өмүрү өткүчө мен карайм деп өз мойнуна алат да. Анан ошентип атасы ооруп калып, атасына карап, кийин атасы бул дүйнөдөн кош айтат экен. Кош айткандан кийин мурас бөлүнөт экен. Жанагы бала болсо албайт мурасчы. Анан тиги бир туугандары бутка туруп кетет. А бул болсо иш жок, жумуш жок, турмушта кыйналат да. Анан кыйынчылык көрөт. Мураста калган эмес, ошол кыйынчылык көрөт да. Ошол кыйынчылык көрүп аткан учурда бир түш көрөт. Атасы болсо өтүп кеткен, бул жашоодон өтүп кеткен, каза болуп калган. Анан түш көрөт, түшүндө ушундай бир улуу адам, ак кийимчен улуу адам ушундай айтат экен да. Балан таштын астында 100 дирхам бар, бирок анын берекеси жок деп айтат экен да. Анан кийин ойлойт экен да, берекеси жок болсо анын алыштын кереги жок деп, албайт экен, тийбейт экен да. Анан дагы күндөрдүн бир күндө дагы түш көрөт экен. Дагы түш көрүп, түшүндө жанагы киши ак кийимчен ушундай бир улук болгондой адам айтат экен, балан жерде таштын астында 10 дирхам бар, бирок анда берекеси жок дейт экен да. Анан жанагы киши ойлойт экен да, берекеси жок болсо анда албай койш керек деп, анын пайдасы жок деп албайт экен. Болбосо өзү муктаж, өлө муктаж. Анан дагы күндөрдүн бир күнүндө дагы түш көрөт. Жанагы киши кирет. Анан айтат, ошол балан жерде ушундай бир таштын астында 1 дирхам бар, бирок ал берекелүү деп айтат да. Анан жанагы киши ойлойт да, берекелүү болсо анда алам дейт экен да. Анан ошол айткан жерине барып караса, бир таш бар экен, таштын астында 1 дирхам чыгат экен да. Анан 1 дирхамга балдарына бир балык алат экен да. Балык алып келип, сойсо ичинен маржан таштар чыгат экен да, ичиненчи. Өзү маржан ал 2 таш болот экен да. Жанагы эгиз дегендейчи, жуп дегендейчи. 2 жуп таш болот экен. Анын бирини алып барат экен дагы, зергерге сатып, толтура нерселерди алат экен. Анан ал кабар падышага жетет экен дагы. Падыша жанагы зергерди немени көрүп, маржанды көрүп, мунун шериги кайта десе, палан кишиде дейт да. Анан жанагы кишиден барып, жанагы каалаган байлыктарды алгыла деп падыша алып келген. Анан айтат экен, казынамдан каалаган нерсеңерди алгыла дейт экен да. Мага ушул 2 эме жуп болгон таш мага керек дейт экен да, маржан ташчы. Кийин баласына сурайт экен жанагы кишичи. Казынадан канча нерсе алгың келип атат десе, эч нерсе керек эмес, бир берекелүү 1 дирхам керек дейт экен да. Кара, берекелүү 1 дирхам менен не болот? Алла берекесин берет да. Ошол үчүн Аллахтан сураганда эмне кылыш керек? Аллах берекесин бер деп, атабыздан дагы акча сураганда берекелүү акча сурайлы, да? Даярбызбы ошого? Даярбыз, иншалла. Болду, түшүрөт. Болду. Нур Құран Кейжи каналы.